Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Summa mabad. Assalamu alaikum hurmatlı okuçular. Muhtasarul Kudri attуу kitabımızdan sabagыбызды улантып атабыз. Өткөндө Жума намаз темасını айтып бүтүп, бүгүн айт намаздары, эки айт намазы тууралуу темага келип жеттик. Кудайым ушул сабакты жеңил түшүнүп, ушу менен амал кылып, башкаларга жеткирүүгө дагы мүмкүнчүлүк берсин. Babu salatil idayni. Эки айт намазы тууралуу бөлүм. Бизде канча айт бар мусулмандарда? Эки айт бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Мадинага көчүп барган кезде алар ошол белгилүү күндөрдө эмне кылышат эди өздөрүнчө? Майрамдашат эди. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эмне деген? Кудай Таала силерге бул экөөдөн жакшыраак дагы эки айтты эмне кылды? Берген. Алар орозо айты менен неси? Курбан айт деген хадис бар. Мен эми кыскача айтып атам, жалпы кириш неметпей, сөздөрүн айтпай. Ошонун тартып, биз менен сиздерге ошол эки айт күнүбүз бар. Мына ошол эки айт күндө эмне бар? Эки айт намазы окулат. Темабыз азыр ошол жөнүндө. Бул айт намаздарын окуу хижри жыл санагы менен, мисалга орозо айты хижри жыл санагы менен биринчи жылында, хижри жылдын биринчи жылында милдет болгон амалдардан дейт. Алымдарыбыз айтат: "Ва канат салатул идил фитри фи санатил ула минал хижра." Хижри жылдын эң биринчи жылында. Түшүнүктүүбү? Я. Эми айт намазынын өкүмү эмне? Биздин мазхабтын көз карашы боюнча эки пикир келет. Айт намазынын өкүмү тууралуу. Кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча айт намазын окуу суннат муаккада. Түшүндүңүзбү? Мына пешин намазын 4 рекет сүннөтүн окуйбузбу? Мына ошол сыяктуу эле суннат эмне деп коет? Муаккада деп коет. Ал эми кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча айт намазын окуу бул важип. Мына ошол экинчи пикир туурарак болот таксылары. Түшүндүңүздөрбү? Канча пикир бар экен? Эки пикир бар. Ошол экинчи пикир туура. Ошол сөзгө фатва берилген. Ошон үчүн айт намазынын өкүмү кандай десе эмне дейт экенбиз? Важип дейбиз. Бирок ошол айт намазынын окууда, ошол айт намазга баруудун астында кысасы айт күнүнүн өзүнүн бир эмнелери бар, адептери бар. Китептин жазуучусу эң алгач мына ошол адептерден баяндап баштайт. Юстахаббу яумал фитри ай ят'амал инсану шай'ан қаблал хуружи илал мусалла. Юстахаббу яумал фитри ай ят'амал инсану шай'ан қаблал хуружи илал мусалла. Кишиге айт намазы окула турган орунга чыгуудан мурун орозо айты күнү бир нерсе жеш не экен? Мустахаб дейт. Орозо айтында эртең менен турдук. Эртең менен турдук. Баамдат намазыны барып өзүбүздүн мечитте окуйбуз. Окуганыбыздан кийин дароо эле немени көздөй, мечитти көздөй барбайбыз. Эмне кылабыз биринчи? Бир нерсе жеп, андан кийин баруу эмне экен? Мустахаб болот. Мына ошол жеген нерсебиз. Курма болсо эң жакшы. Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям курма жеп туруп анан кайда барат эле? Айт намазга чыгат эле. Курма болсо эң жакшы. Бирок эгер курма жок болсо, ар кандай любой дейли орус тилинде, любой таттуу нерсени жесеңиз боло берет. Түшүнүктүбү? Бул бир. Анан курма жегенибизде таксан менен жегендигибиз дагы өтө жакшы болот. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде келет, курма жейт эле жана кандай жейт эле? Таксан менен жейт эле. Мисалга же 1, же 3 дейли, же 5 дейли, же 7 дейли. Кыскасы таксан менен жеп туруп анан чыгуу эмне экен? Мустахаб. Эгер жебей туруп түптүз кете берсе, не болбойт? Күнөөкөр болбойт. Болгону бул амал кандай амал? Жакшы амал. Жеп туруп анан баруу жакшы амал. Аны таштап кое турган болсоң, бул күнөөкөр болот деген сөз жок. Бул биздин фатва китептерде келген. Мисалга Адамгирия фатвасында айтат, Адамгирия деген фатва бар. Индиялык алымдар, индиялык падышанын буйругу менен жазылган китеп. Мына ошол китепте эмне дейт? Эгерде намазын, орозо айт намаздан мурун жесе, күнөөкөр болбойт дейт. Түшүндүңүздөр, бирок жеп туруп барыш мустахаб болот. Ваягытасила. Экинчиси ошол айт намазыга чыгуудун астында жуунуу мустахаб дейт. Эң туурасы бул не эмес? Мустахаб
Эмес, бул эмне эле? Сүннөт бул. Жума намазга баруу кандай сүннөт эле? Жуунуп баруу сүннөт эле. Ошондой эле айт намаздары дагы айттык эле. Гусулду 4кө бөлдүк, 9га бөлдүк го. Ошонун 4ү сүннөт дедик эле, эсиңерде болсо. Мына ошонун бири мына ошол гусул. Жуунуп туруп, андан кийин баруу эмне экен? Сүннөт болот. Ваятатайяба. Эгерде миски бар болсо, жакшы мисктерден себинип барып туруп жакшы болот. Канча жагымдуу жыт менен барсаңыз, ошончо аура жакшы болот мечитте. Жанагы сасык жыттанбайт, жагымдуу жыт чыгып турат да. Ал жерде киши көп болот да. Отуруп тетере бара бербеш керек да, жакшы татынакай болуп барыш керек мындай айтканда. Ваялбаса ахсана сиябихи. Жана эң жакшы кийимин кийет дейт. Ошол күнү, айт күнү биз эң жасана турган күнүбүз ошол айт намазга жасанып барыш керек адам. Той топурларга кандай кычырап барабыз? Турабы? Барып күзгүнүн түйүндө 2 саат отурасың. Жуунасың, духини себесиң, жана кийимиңди үтүктөгөнсүң, галстугуң тагылган деп койбоймунбу? Бардыгын аткарасың да. Бирок намазга келген кезде биз жүдөп барабыз да дайым эле. Мусулман андай эмес. Мусулман эң жасана турган жер кайсы жер болуш керек экен? Намаз болуш керек таксырлар. Ошон үчүн айт намазга эң жакшы кийимдерди. Жаңы болсо жаңыны кийиш керек. Жаңы жок болсо эски кийимдериңизди жууп, үтүктөп, ошону анан кийип барыш керек. Бул да эле ошол жакшы амалдардын несине кирет? Катарына кирет. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай айт намаз күндөрүдө өзгөчө кийимдерди не кылып барган? Кийип барган. Эми мына китебиңерде кээ бир нерселер айтылбай калыптыр ошол күндүн адептеринен, намазга чыгуунун астын адептеринен. Алардын бири мисвак колдонуу. Сиз дарат алган болсоңуз да эле ошол намаздын астында, намазга чыгууда, намазга барасыз да эми, баруунун астында мисвак колдонуп туруп баргандыгыңыз да эле, бул да эле жакшы амалдардын катарына кирет. Түшүнүктүүбү? Эми оозуңуз жыттанып, жаман жыт менен барбаңыз деген сөз да бул. Жаныңдагы менен ал жерде бир көптөн бери көрбөгөн адам менен көрүшөсүң, же намаз окуп жаткан кезде жаныңдагы ассаламу алейкум дегенде оозуңдан жанагындай жаман жыт чыга турган киши болсо, бир чыгып алса, ал да эле өзүнчө бир рахатты жоготуп ийет да. Туурабы? Ошон үчүн эмне кылыш керек бир сыйра? Мисвак колдонуп, ооздогу жаман жытты кетирип туруп, андан кийин барган жакшы болот. Хоп. Андан кийин ваттабкир деп коет алымдарыбыз. Табкир дегендин мааниси ошол күнү аракет кылып эртерээк уйкудан туруш керек таксыр. Мисалга саат 6-да таң ата турган болсо, биз эми аракет кылып туруп жатып дегенде андай мындай болуп 6:30-да туруп калабыз го? Турабы? Бирок ал күнү андай кылбашыбыз керек. Ал күнү кандай канча бар эртерээк ошол 6-да таң ата дароо ошол 6-да туруп алып, даратыбызды алып аракет кылышыбыз керек. Чүнкү экинчиси табкир дегендин мааниси ошол намазканага батыраак барышыбыз керек, достор. Ал да эле мустахаб амалдардан катарына кирет. Кандай экен? Мустахаб. Эртерээк барыш керек. Эртерээк барып, алдыңкы саптардан отуруп, бирдениге саптарды толтуруп, анан аттап жүрө беребиз го бизде. Ошол мурун келгендер туура эмес отуруп алгандыктан канча проблема болот да. Ошол эртерээк барып, саптарды толтуруп неметкенибиз эң жакшы амал болуп эсептелет. Түшүнүктүүбү? Хош. Андан кийинки адептеринен азыр мында дагы айтабыз. Биринчи өзүнүн китептегин айтып алалы. Ваятаваджаху илал мусалла. Андан кийин жакшы кийимдерин кийип эмне кылат дейт? Мечитти көздөй барат. Бул жерде мечитти көздөй деген эмес. Мусалла намаз окуй турган жер жатат. Кайсыл жерде намаз окулса ошол жер. Ал мечитби, өзү негизинен таксыларым. Негизинен айт намазыны площадька чыгып, талага чыгып окуу сүннөт. Бул шаардын ичинде жанагы алсыз адамдар үчүн мечиттерде ошолор калганы жакшы. Эл бүт башы биригип туруп, мечиттерге бөлүнбөй, шаар жери болсо кыйын да, чында бардык эл чогулуп чыга албайт да. Шаар жерде мейли дейли, бирок бизде айылдарда бардык элибиз чыгып туруп, ошол мечиттен сырткары окугандыгыбыз эмне болот? Сүннөт амалдардан катарына кирет. Түшүнүңүздөрбү? Талага чыгып окуш керек. Азыр мында бизде площадьта окуйбуз го. Ошондой кылыш керек да, өз негизи эреже боюнча. Бул мечиттерде жанагы бир аз алсызыраак адамдарга бир имамды дайындап коесуң, ал ошол кишилер менен эмне кыла берет? Айт намазын окуй берет. Большинство эл, көпчүлүк каяка чыгышыбыз керек экен? Талага. Бул сүннөт амал. Мына ошол мечитке кетип жаткан кездеги дагы адептердин бири бир жол менен барып, башка жол менен кайтып келүү таксылары. Түшүнүңүздөрбү?
Мына биздин даватчы агайынелерибизде жакшы адаты бар, билесиңер, а? Даватка чыккан кезде гаш кылат, айланат. Айланган кезде бир жол менен барат да, экинчи жол менен келет. Мына ошол нерсе айт намазы күнү абдан маанилүү, мындай жакшы амалдардан да маанилүү амал. Сен бир жагы менен барып, экинчи жагы менен келип, себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошенткен. Пайгамбарыбыз бир жол менен барып, не кылган? Башка жол менен келген. Мунун хикматы тууралуу өтө көп нерсе айтылган да. Өтө көп нерсе айтылган таксыларым. Бул эмне үчүн мындай кылат дегенде аябай көп нерсе бар. Эми бизге кыскачасы сен ошол сиз кадам таштап барган жол эртең кыямат күндө сизге эме берет? Күбөлүк берет таксырым. Түшүндүңүзбү? Ушундай бир кыскачасы. Болбосо андан тышкары дагы толтуруу немелери бар. Кыскасы кандай экен? Бир жол менен барып, кайра башка жол менен келүү не экен? Ошол мустахаб амалдардан таксырым. Мына ошол күнү башка дагы адептерден айтсак, көп садака кылыш керек, достор. Айт күнү биз көп жакшы иштерди көп жасашыбыз керек. Садака дегенде материальный, мындайча айтканда социалдык абалы жакшы адам акчасынан садака кылабы, башка нерседен садака кылабы, андай кылсын. Сен андай кыла албай турган болсоң, сен эмне кылып кой? Жөн эле тасбих, тахлил айт, зикир кыл, Куран оку. Жана бизде жаштар айт күнү көчөдө эмне кылат? Ушундай жакшы маанавият жакшы болуш үчүн алар башкача иш кылышат да. Зикир, Куран унутулуп кетет, намаз унутулуп кетет. Көчөдө түшүнбөйдө бир магнитофонду алып, музыканы да кылып коюп көчөдө жүрө берет да. Барбы ошондой топ болуп, эркек аял аралашып, жаштар мына классташтар аралашып, кыз бала болуп. Ошол жанагы артык кылам деп тыртык кылган адамдар да чыныгы айттын маанисин билбегендик ошол таксылар. Түшүндүңүзбү? Айт андай болбойт. Айт мындай зикир, тасбих, тахлил жакшы жак менен кетиш керек. Эркек аял аралашпай, ар кимиси өзүнчө өз ордунда болуш керек. Ооба, зияратка баргыла, бири-бириңе доско барсын, ал проблема эмес. Проблема эркек аял аралашууда. Мындай нерсеге биз аралашпашыбыз керек. Түшүндүңүзбү? Аялдар өзүнчө, кыздар, балдар неде, кыздар өзүнчө, балдар өзүнчө ар бири. Андан кийин ошол күнү бири-бирибизди куттуктаган дагы жакшы амалдардан болот. Мисалга мурунку дооларда такаббалаллаху ва минна ва минкум деген сөздөр айтышат эле да, бири-бирине жолукса. Кудайым бизден дагы, сиздин дагы ибадатыңызды эмне кылсын? Кабыл кылсын деп бири-бирине куттуктайт эле. Ошол жакшы амалдардан кирет ошол дагы. Түшүнүктүбү? Хоп. Эми китепке кайталы. Бул жерде дагы бир нерсе калып кетиптир, андай питир садакасын берүү деген сөз калып кетиптир. Бул китебиңерде жок экен, башка китептерде келет. Башка матындарды карасаңар, мисалы Мухтасар Вихоян ачып карасаңар, келет. Мына ошол питир садакасыны айт күнү берип, анан айт намазга баруу дагы ошол мустахаб амалдардын катарына кирет, жакшы амалдардын. Биринчи кереге берип коебуз, анын да көнү ток болот. Бүгүн менде да майрам болот, мына эми менде да нагырманы курсагым эмне болот? Тоет экен да дейт да. Алда эле бир өзүнчө рахат ала баштайт да. Ошон үчүн ошол күнү берип туруп, андан барыш не экен? Баруу мечитке жакшы болот. Вала юкаббиру фи тариқил мусалла инда Аби Ханифата рахматуллахи алейхи ва юкаббиру индахума. Мына ошол намаз окуй турган жерге кетип жаткан жолдо Абу Ханифанын көз карашы боюнча орозо аятында такбир айтпайт. Ал эми эки имамдын көз карашы боюнча үнүн чыгарып такбир айтканча барат дейт. Абу Ханифа менен шакирттердин ортосунда ушул маселеде кайчы пикир бар. Сиз жолдо кетип жатасыз. Курбан айтта билесиңер, Курбан айтта Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд деп айтып барат. Үнү чыгарып айтып барат. Бирок орозо аятында ушул маселеде Абу Ханифа менен шакирттердин ортосунда эмне бар экен? Кайчы пикир бар. Кээ бир алымдарыбыз айтат, кайчы пикир негизинде дейт. Негизинде Абу Ханифа боюнча айтпайт дейт. Имам Айндар боюнча айтат дейт. Кээ бир алымдарыбыз айтат, негизинде эмес, сыпатында талаш бар дейт. Сыпатында. Сыпат эмне? Жария же купия айтуу. Абу Ханифа көз карашы боюнча жария айтпайт дейт. Имам Айндардын көз карашы боюнча жария айтат дейт. Мына ушул менен амал кылабыз. Ошон үчүн таксыларым. Бул жерде такбир айтпайт дегенден максат такбирди таштап коёт деген мааниде эмес. Сен өзүң уккудай кылып жолдо такбир айтканча барасыз. Ушул мустахаб болот. Түшүндүңүзбү? Мустахаб болот. Буну ошол жанагы айткандай Аламгирия деген фатваны ачып карасаңыздар, мустахаб болот, үндү чыгарбай сирран өзүңүз уккудай кылып такбир айтып баруу. Кандай айтат экенбиз?
Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah vallahu akbar. Allahu akbar ve lillahil hamd. Şul sözde aytkança barabыз. Өзүбүз уккудай кылып. Түшүнүңүздөр а? Талаш эмнеде экен? Сыпатында, затында эмес. Хоп. ولا يتنفل في مصلى قبل صلاة العيد. Айт намазыдан мурун ошол намаз окуй турган орунда нафыл намазын окубайт. Мисалга биз мечитке барабыз да, айылда, турабы? Айылга барганыбызда айт намазга чейин эртерээк барып кире турган болсок, намаз дурус боло турган убакыт болот да. Имам канча сүйлөйт, күн көтөрүлөт, намаз окууга уруксат боло турган убакыт кирет. Бирок ошого карабастан биз айт намаздан мурун эмне кылбайт экенбиз? Нафыл намаз окубайбыз. Кирсек тахиятул масжид окубайбыз. Ишрок окубайсыз мечитте. Эми ушул жерде бөлүп караш керек таксыларым. Бөлөбүз. Мечиттин ичинде айт намаздан мурун да, айт намаздан кийин да нафыл намаз окуу макрух болот. Түшүнүңөрбү? Айт күнү бардыңызбы мечитке? Айт намаздан мурун да, айт намаздан кийин да мечитте эмне экен? Макрух болот. Бирок үйүңүздө айт намаздан мурун мүмкүн эмес. Айт намаздан кийин үйүңүзгө келип 4 рекет окусаңыз мустахаб болот. Жакшы эске алгыла. Мечитте экөө тең экен, экөө тең. Мүмкүн эмес. Рухсат эмес. Бирок үйүңүздө айт намаздан мурун нафыл окуу эмне экен? Болбойт. Айт намаздан кийин келип туруп сиз 4 рекет намаз окусаңыз бул жакшы амалдардан болот. Бирок бул нерсе таксыларым. Бул өкүм. Окуу деген өкүм. Бул дайыма намаз окуп жүргөн адамдарга. Ал эми жанагы намазга мындай жакшы иштери аз, ибадаты аз адамдар болот го. Жума бектер мисалга, айт бектер дейин, жума намазда гана келиши мүмкүн, айт намазда гана келиши мүмкүн. Мына бул кишилерди ошондой мезгилдерде булардын жакшы иштери азыраак болгондуктан бул тыйбаш керек буларды. Бирөө окуп жатса ошондой бир көрүп калдыңыз да. Намаз окубаган киши пайда болуп калса билип каласың го, айыл жерде де мечитте дароо эле тааныйт го. О, машалла дейт, мына таксырда келиптир дейт да бизде. Туурабы? Ошондой болсо аны тыйбаш керек. Мүмкүн эмес, мындай кылбай. Тый кой, ал жыгыла берсин. Жакшы ишти аткара берсин, аны тыйбаш керек. Бул өкүм дайыма намаз окуп жүргөн кимдерге? Мындай өзгөчө адамдарга болбой экенер. Түшүнүңөр, а? Хоп. Fa iza hallatis salatu bi irtifa'i shamsi dakhala waqtuha. Dakhala waqtuha ila zawal. Күннүн көтөрүлүүсү менен намаз окуу адал болгон кезде дейт, айт намазынын убакыты кирет чак түшкө чейин. Айт намазынын убакыты мына күн найза бою көтөрүлгөндөн бүт жерге күн тиет го. Ошондон башталат чак түшкө чейин. Түшүнүктүүбү? Ошол убакыт айт намазынын эмнеси болот? Убакыты болот. Күн жакшы чыккандан баштап, найза бою деп коет бизде, билесиң, адамда карасаң, найза бою болот мындай караганында. Ошондон башталат да, кайсыл убакка чейин экен? Чак түшкө чейин айт намазынын убакыты болот. Эми эмне кылат ошол убакыт киргенде? Фаиза залати шамсу хаража вактыха. Күн оодубу, чак түш болдубу, айт намазынын убакыты чыкты. Бул убакытты белгилеп атат. Азыр төмөндө мунун жыйынтыгы чыгат. Түшүнүңөр? Wa yusalli al-imamu bin-nasi rak'atayn yukabbiru fil ula takbiratal ihram wa thalasan ba'daha. İmam adamlar menen 2 reket namaz okuyt deyt. Ayet namazı kança reket eken? 2 reket. Birinci reketinde yukabbiru fil ula degen birinci reket. Takbir aytat. Nene takbiratal ihram. Takbir ihramdan keyin ne kılat? 3 jolu takbir aytat. Sananı okuyt da niyet kıldı. Misal ayet namazını okuyup niyet kıldı. Allahu akbar degenden keyin sananı okuyt. Sananı okugandan keyin ne kılat? Kayra Allahu akbar kol boş durat. Allahu akbar kol boş durat. Allahu akbar kol boş durat. Birinci koldu kötöröbüz, anan takbir aytabız. Koldu kötöröbüz, anan üçüncüsünde emne kılabız? Koldu baylayabız. Düşündünüzmü? Summa yaqra'u Fatihatal kitabi ve suratan ma'aha. Andan keyin Fatiha suresi menen bir zam sure qo'shadi. Bir sureni qo'shib o'qiydi. Buni bilemizmi? O'qidik. Summa yukabbiru takbiratan yarka'u biha. Andan keyin takbir aytadi da, ani menen emne qiladi? Ruku qiladi.
Kadimkidey namazda rükû kılabız. Summa, birinci rekatı okup büttük. Summa yabtadi'u fil rakati saniyati bil qira'a. Andan keyin ikinci rekatga turganımızda birinci Kur'an okuyuz. Fatiha menen neni? Zam sure kılabız. Fa iza faraga minal qira'ati kabbara salasa takbiratin. İkinci rekatın qiraatını boşoğondan keyin bütkönümüzden keyin qayra 3 yolu takbir aytabız. Ha? 3 yolu. Qanday aytabız buna? Koldu kötürdük. Allahu Akbar. Kol düşür. Qayra. Allahu Akbar. Kol düşür. Qayra. Allahu Akbar. Kol düşür. Baylabayız. Wa kabbara takbiratan robiyatan yarkauha. Anan 4-cü yolu takbir aytıp alı menen emne kılabız? Rükû kılabız. Emi dostlar, mına uşul ayet namazında takbirlerden hükmü emne? Kança yol takbir ayttık hazır biz? 3 yolu birincide, 3 yolu ikincide, koşumça. Başka mazhaplarda bundan köp bolat sanı. Bizde uşunça. Mına uşul takbirlerden hükmü vacip. Kanday eken hükmü? Vacip. Aytiş gerek. Eğer de aytbay koya turgan bolsoň жаңылуу sajdası millet bolup kalat. Birok emi ayet namazda жаңылуу sajdasını ne kılabız? Kıla albayбыз. Adam köpçülük болгондо жанагы Şeyhimiz aytkanda aytбектер kelip kalgan bolsa ne bolup ketти деп алат түшүнбөй калышы мүмкүн да. Ошон үчүн не кылбайбыз анда? Кылбайбыз эгер киши көп боло турган болсо. Бирок ушул жерде бир канча маселе бар. Биринчиси, эгер имамга уюган киши, имамга уюган киши. İmam takbir birinci rekette deyli, takbir aytkandan keyin qiyamda kelip imamga ne bolup kaldı? Jetişip kaldı. İmam takbir aytıp bitti. İmamga kelip ne kıldı? Jetişip kaldı. Takbir aytkandan keyin jetti. Daro oşol jerde özü emne kılat? Takbir aytat da anan rüküge tigi menen jıgılıp kete berет. Al эми eger de imamga rükü kılgan abalda jetseçi. İmam rüküde turat, sen kelip uyudun. Emne kılasın? Ha? Emi karayız. Men rüküde jetişip kalam deseniz, anda tik turgan abalda Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar deysiz da anan rükü kılasız. Al эми eger de men takbir aytkıçam imam başını rüküden kötörüp alat desen, emne kılasız? Rüküge iyilesiz, rüküde takbir aytasız. Düşündünüz mü? Ya, kelip uyudunuz, imam rüküde, kendi kezde uyudunuz. Siz takbir aytsanız al başını kötörüp alat da. Ülgürбейсиz. Бул аны кәде да ülgürбөгөндүгүңүз. Себеби sen 3 жолу Аллаху Акбар десең, ал 70 жолу Субхана Раббиял Азим деп коет да. Турабы? Ошондой боло турган болсо, дароо ийилеткенбиз да рүкүдө Субхана Раббиял Азим эмес, эмнени айтабыз? Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар дейбиз. Эгер ülgürбөй калсаңыз, имам башын көтөрүп кетсе, ээрчип кете бересиң. Бир такбир, жарым такбирим калып кетсе, проблема жок. Бирок рүкүдө такбирди эмне кылабыз? Айтабыз. Emi eğer de kavmada jetsekçi, kavmada imam rükû kılıp Sami Allahu liman hamidah dep turdu. Anan kelip biz ne kıldık? Uyuduk. Hem ne kılabız? Ya. Aytbaysın taksır. Yok. Aytbaysın takbirlerdi. İmam menen ulantasın, anan ikinci rekette bir reket kazası var go keyin. Oşol kazasında aytasız da, oşol jetişti bolot. Bir de kazası mesela jana jetişbеген reketing deyli. Jetişbеген reketingdi toluktaganda oşol жерде айтасың, oşol jetişti bolot. Түшүнүктүүбү таксырым? Ошондой эле имам дагын таксыр. Имам дагын эгер де Фатиха мен Зам сүрөнү окуп, такбир айтууду унутуп, рүкүгө кеткен болсо, эмне кылат? Такбирди рүкүдө айта берет. Rüküsünde emneni aytat eken? Takbirini aytat takсылар. Түшүнүктүүбү? Ya. Ошол жерде колду көтөрүп, эмне абал Sünnet da, kadimkide. Emi oşol takbirlerin ortasında, koşumca takbirlerin ortasında 3 tasbihtin ölçümünce ajratış gerek. Bizde emne kılat? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Anda emez. Koldu kötürdünüz mü? İmam. İmam okuyt da. Allahu Ekber dedi mi? Subhanallah Rabbiyallah. Misal Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah degen şey emne kılış gerek? Turup anan kayra. Allahu Ekber. Kayra oşondoy. 3 jolu tasbih, 3 tasbih aytkangacha ne kılat? Turat. Andan keyin kayra koldu kötürüp Allahu Ekber de. Muna oşondoy kılуу bul mustahab amallardan taksırım. Жақшы amal. Bolboson bat-bat aytsan kede çataşıp ketişiň ne? Mümkün. Biz imam bolgonduktan
намазды сапаттуу окушубуз керек. Мустахаб дегенде, деп маани бербей койбош керек. Мустахабтан баштап биз толтуруп барышыбыз керек бардыгына. Качественный болсун, сапаттуу болсун, эртең жүзүбүз жарык болот Кудайдын алдыга барганда дагы. Түшүнүңөр сөзүмө? Хоп. Ва ярфау ядайхи фи такбиратил идайни. Айт намазынын такбирлеринде колун эмне кылат дейт? Көтөрөт. Аны айттык. Сумма яхтубу ба'да салати хутбатайни. Юаллиму ан-наса фиха садакатал фитри ва ахкамаха. Андан кийин айт намазыдан кийин хутба окуйт имам. Айт намазынан кийин 2 хутба окуйт, жума намаздагыдай. Канча хутба экен? 2 хутба окуйт. Бир окуйт, отурат, кайра туруп дагы окуйт. Мына ошол 2 хутбада адамдарга питир садакасы жана анын өкүмдөрүн үйрөтөт. Мындайча айтканда, качан важип болот, кимге важип болот, канча өлчөмдө важип болот, кимге бериш керек. Мына ошол теманы айтып берет. Мафхумбу? Чүнкү ошол тема тууралуу айтып бериш керек. Эми бизде ал чыгып алып арабча сүйлөсө, карапайым эл биз араб эмеспиз, биз билбейбиз. Ошон үчүн биздин алымдарыбыз алдын ала бул темаларды айтып коет. Жана айт намазга чейин айтып коет. Же болсо айт намазга келген акыркы жума бар го? Акыркы жума күнү эле айт күнүнүн нелерин айтып коет бизде, адептерин, эрежелерин айтып коет да бизде. Хутбага чыгып барып жанагы хутбада айтса түшүнөбүзбү? Жок. Түшүнбөйбүз. Ошон үчүн бизде алдын ала айтып коюшат. Бирок ошол күнү дагы арабча менен айтып, арабча менен баштап алып туруп, андан кийин ортодо келип алып кыргыз тилинде ошону айтып түшүндүргөн жакшы болот дагы. Түшүнүңөрбүзбү? Кыргыз тилинде кадимкидей кимге важип болот, кимге бериш керек, канча өлчөмдө бериш керек, ошолорду айткандыгы жакшы болот имамдарыбыз таксылар. Мафхумбу? Ошол айт намазынын хутбасында имам такбир айткан кезде биз дагы чогуу такбир айтабыз. Аллаху акбар дейт го. Биз дагы айтабыз таксылар, мүндү чыгарып алып. Бирок пайгамбарга салават айткан кезде купия биз дагы не кылабыз? Салават айтабыз. Такбирди чогуу айтабыз. Бирок салаватты эмне кылат экенбиз? Алып үнүн чыгарып айтса биз купия айтабыз. Ошол айт күнүндө ушундай эреже. Башка күндөрдө хутба окуп жаткан кезде пайгамбарга салават айта албайсың. Мисалга жума намазга барганда пайгамбарга салават айтсаң айта албайсың анда. Тек гана жанагы аятты окуса гана айта аласың. Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби бар го. Ошону окуса саллу алейхи ва саллиму таслима дейт го ошол жерде. Ошол жерде айта аласыз. Бул айт намазында эмне экен? Айтабыз таксырым. Айтабыз, бирок кандай айтабыз? Купия айтабыз. Анан бул бир. Экинчиси ошол имам болсоң, келечекте барып айылыңа айталы, али имам барды да имам болду. Хутбага чыккан кезде жума намазда кандай чыгат да отурат го? Ал не үчүн отурат? Азан айтат да. Бул жерде эми отурбайсың. Чыктыңбы кетти башталдың таксы. Барып отуруп, анан туруу деген түшүнүк жок бул жерде. Барып тик турасың, дароо хутба баштайсың. Эреже ушундай. Мафхумбу? Анан ошол хутбага чыккан кезде таксылар, хутбада. Биринчи хутбада 9 жолу такбир менен баштоо бул жакшы амалдардан. Канча жолу? 9 жолу биринчиси, экинчи хутбасы болот го, отуруп турасыз. Анысында 7 жолу такбир айтуу эмне экен? Жакшы амалдардан. Ошон үчүн бизде дагы байкасаңар, имамдар эмне менен баштайт? Жана жума намазда алхамдулилlah деп баштаса, бул жерде эмне менен баштайт? Такбир менен баштайт. Аллаху акбар деп баштайт. Турабы? Ошонун канча жолу биринчи рекетте? 9, экинчисинде 7. Уда 9 биринчиде, экинчисинде уда 7 жолу айтат. Бул ошол эреже, жакшы эрежелер. Жана айтпадымбы, сапаттуу кылышыбыз керек бардык амалды. Ва ман фататху салатул иди ма'ал имами лам яqdiha. Демек, ким дейт, имам менен чогуу намаз окууга жетишпей калса, не кылат? Анын казасын өтөй албайт. Келдиң имамга уюдуң, жеттиң, жете албасаң, окуй албайсыз казасыны. Болгону эгерде биздин доорда билесиздер, мечит көп. Эгерде башка мечитке барсаңыз, изде барсаңыз жакшы болот. Эң жакшысы ошол. Башка мечитке изде барсаңыз болот. Мисалга айталы, мына мен өзүбүз жакта айтайын, Алтынбек жашаган жакта айтайын. Биздин айылда, Алтынбек, эң акыркы кеч, Жайыр району боюнча эң кеч биздин мечит окуйт. Эгер мисалга айталы, Бектай деген айылда айт намазга жетпей калган киши болсо, дароо Сосновка айылына келип калса,
үлгүрөт да, жөн эле үлгүрөсүз. Кара балтага түшүп чыксаң да үлгүрөсүң да кээде. Ошондой да бизде эң кеч окуйт таксы. Эгерде ошондой мүмкүнчүлүк боло турган болсо, эмне кылсак болот экен? Ошондой өзүң мечитиңе жетпей калдыңбы? Кошуна мечитке изде барган жакшы. Бирок издебесеңиз, эми барбадыңызбы? Алыңыз жетпесе аны издегенге мүмкүнчүлүгүңүз жок, эми айылдан айылга баруудай эле өзүнчө бир транспорт керек, ал жерге жаңы барыш керек, эшек керек, ат керек, машин керек дейли. Алыс боло турган болсо, мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда 4 рекет намаз окуп коюу сооп болот таксылар. Мустахаб болот. Үйүңүздө канча рекет окуп коесуз? 4 рекет намаз окуйсуз, ушул мустахаб. Түшүнүктүүбү? Айт намазга жетпедиңби, эмне кылат экенбиз үйдө? 4 рекет намаз окуп коебуз. Хоп. Fa in ghumma hilalu anin nasi wa shahidu inda al-imam bi ru'yati al-hilal ba'da az-zawal salla al-ida min al-ghad. Eger adamlarga ay көрүнбөсө дейт. Башкача айтканда күн бүркөө болуп, ай көрүнбөй калды. Шаввал айы не? Көрүнбөй калды. Билесиздер, Рамазан айынын акыркы 29-күнү болгондо биз эмнени карайбыз? Айды кана Шаввал айы чыктыбы, чыкпадыбы? Чыкса айыт болот, чыкпасачы? Айыт болот. Эми айыт болгондугу билинбеди. Күн бүркөө болгондо билинбеди да, бирок вашахиду индал имами би ру'яти бa'da завал. Немеден кийин ошол биз айыт күнү дедик да, бирок айды көрө албадык, айыт кылбадык да, айыт намазын окубадык. Туурабы? Түштөн кийин, жанагы пешин намазынын убакыты киргенден кийин анан адамдар келип күбөлүк берди да, биз айды эмне кылдык деп? Көрдүк деп. Саллал ида минал гад. Эртеси окусаңыз болот орозо айтыны. Орозо айтын үзүр менен бир күн жылдырууга эмне? Мүмкүнчүлүк бар. Үзүр менен. Мисалга айталык каттуу шамал болду. Жамгыр аралаш, куюп атат, төгүп атат. Адамдар мечитке барууга нерсе жок. Такыр мүмкүнчүлүк жок. Түшүнүңөрбү? Таап түшө мүмкүнчүлүк. Көчөлөр лай болуп жатып калды. Мүмкүнчүлүк жок. Анан не болуп калды? Пешин убакыты кирип кетти. Пешин убакытта окусаң болобу де? Айт намазы болбойт. Чак түшкө чейин окуш керек эле да. Болду. Эртеси күн жакшы болсо, эртеси окуйбуз орозо айтыны. Бирок эртеси дагы азыр ошондой болсо, 3-күнү уже окуй албайсыз. Бүтти, ал жылы сизге орозо айт намазын окуш насип кылган эмес экен да. Буйрган эмес экен деген сөз болот. Аз айтат мына. Fa in hadasa uzrun mana an-nasa min as-salati fil yawmi ath-thani lam yusalliha ba'dahu. Demek эгер адамдарды намаздан тосо турган бир үзүр пайда болсо, эртеси дагы айталы жанагындай каттуу борон, шамал, кар, жамгыр болуп жатат да. Эч барганга не жок? Мүмкүнчүлүк жок болсо, андан кийинки күнү эмне кыла албайсыз? Казасын окуй албайсыз таксыр. Түшүнүктүүбү? Бирок ошол эртеси окусак болот дедик го, ошонун аты каза деп аталат. Ада деп аталбайт. Ошону эстен чыгарбагыла. Ал не деп аталат? Каза, ордун толтуруу. Биринчи күндү не деп атат? Өз күнүндө окусаң не? Ада деп аталат. Кийинки күндөргө калтырсаң каза деп аталат. Бирок анда дагы эмне менен калтырат экенбиз таксыларым? Үзүр. Эгер үзүрсүз биринчи күн окубасаңыз, эртеси окуй албайсыз. Орозо айтын эрежеси ушундай. Үзүрсүз окубадыңызбы? Эртеси сизге аны окууга не жок? Мүмкүнчүлүк жок таксыларым. Wa yustahabbu fi yawmil azha ay yaghtasila wa yatatayyaba wa yuakhkhira al-akla hatta yafruga min as-salati. Эми Курбан айт күнүнүн орозосу. Курбан айттын орозосу кандай экен? Алда да эле жуунуу, миск себүүнү мустахаб болот. Бирок Курбан айтты орозо айттан айырмачылыгы эмне? Бул жерде wa yuakhkhira al-akla hatta yafruga min as-salat. Намаздан бошогонго чейин жеш ичишти кечиктирип турат. Жебей турганыңыз мустахаб. Курбан айт намазга эчтеке жебей барган жакшы. Бирок жесеңиз макрух болот, күнөө болот деген сөз жок. Курсак барабан уруп жаткан болсо, ач болсоң жей бер. Проблема жок. Бирок жебей барган эмне экен? Абалыңыз жакшы болсо, жебей барган жакшы болот таксы. Кыскасы, жебей ичпей не кылат экенбиз? Анан намазканага барабыз, бирок wa huwa yukabbiru намазга кетип жаткан кезде такбир айтканча барабыз. Кайсы такбир эле? Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, валлаху акбар, валиллахил хамд. Мына ушул такбирди жолдо айтканча барабыз таксылам. Үнүбүздү чыгарып эле айтып кете беребиз. Валлаху алам бис-саваб ва илайхил маржа вал мааб. Кудайым туура түшүнүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.